Алты адыр жаң конушуна биринчилерден болуп көчүп келген Карабак айылынын тургуну Нооруз Сарыбай уулу. Ал баштап келгенде свет жок, атайын генератордун жардамы менен күн кечирип келген. Айтымында былтыркы жылы эле какыраган талаа, эч бир үй жок болгон эле. Быйыл болсо электр энергиясы тартылып, акырындап жаң конушта жашоо үчүн шарттар түзүлүп, сууга суу келип, үй салгандардын саны арбыды дейт. Башында кыйынчылык болду. Эч нерсе жок. Көлөкө дагы, свет дагы, суу дагы. Азыр эми барган сайын жакшылап немеде кетип атат. Свет келди. Свет келгенден кийин эми сууду да келет деп ойлоп турабыз. Алдын светти да мынчалык тез келет деп ойлогон эмеспиз. Аталган жаң конушта учурда 300дөн ашуун электр мамылары тартылып, 8 трансформатор орнотулууда. Бул иштер касса 1000 долбоордун алкагында 145 000 долларга жасалууда. Айыл өкмөтүнүн айтымында жакынкы жылдарда бул конушка таза суу жана социалдык объектилердин салынышы күтүлүүдө. Бул жерде 4-5 каналыбыз бар. Ушул айылдын ичинде 5 канал бар. Ошо суга суу боюнча ушул каналдарга суу келип турса, төрткүлүбүздө суу кеңири болсо, бизде суга суудан маселе болбойт. Ал эми таза суу боюнча азыр Ассафа фонду менен скважина чыгаруу боюнча долбоорубузду даярдап койдук. Алар макул. 25 сос объекттин документини, ПСДсыны, АГЗ бардык документтерин азыр Халачы деген фондко тапшырдык. Алты адыр жаң конушу жалпысынан 1500 тургунга 10 сотуктан бөлүнүп берилген. Ушундай эле жер тилкелери Баткен районунун Суу башы аймагында да 700гө жакын тургунга 150 гектар жер трансформацияланып бөлүнүп берилген. Учурда ал жакта дагы электр энергиясы тартылып, коммуникациялык иштер жасалууда. Дара айыл өкмөтүнүн жаңы жер айылында жер трансформацияланып даярдалган. Муну жакын аралыкта беребиз. Карабулак айылынын астындагы 60 гектар жерибиздин дагы трансформациясы даярдалып атат. Суу баш айыл өкмөтүндө дагы жер трансформациялоо жумуштары жүрүп атат. Бул трансформация жумуштары бүтсө, биз элге таркатып беребиз. Жалпысынан Баткен районунун аймагында 700 гектарга жакын жер аянты элге бөлүнүп берилген. Учурда дагы Ак Татыр, Карабулак, Кыштут жана Төрткүл айыл өкмөттөрүндө жерлерди трансформациялоо үчүн документтерди даярдоо иштери жүрүүдө. Максатбек Акылбеков, Абдрашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.